Gel Almanbek. Almanbek. Dostlar, mынакей кайра бүгүн казиного каршы акциябыз болуп атат бүгүн. Максим Горький паркында азыр. Кел Алманбек. Да, нормально. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Кече көрдүңүздөр, биздин 58-59 депутат макул деп ошол оюн зоок долбоорун колдоп берди. Бул деген сөз мындай: Кыргызстанда эми абдан бир чоң коркунуч болуп атат. Азыркы учурда ушул жерге келген тарапташтар, кайды келген эл, биз президент Садыр Жапаров Нуркожоевичке кайрылуу жасайбыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул бардык казиного каршы болгон кыргыз элинин атынан, жеке өзүмдүн атыман сизге сураныч: ушул мыйзам долбоорун жокко чыгарып, вето коюп, элдин үнүн, элдин укугун, элдин кызыкчылыгын коргоп бериңиз. Эл каршы, элге казино кереги жок. Биздин энелер, биздин эжелер, аял заты казино ачыла турган болсо, жакынкы учурда 3 айдын ичинде көз жашы төгүлөт. Бир эненин дагы көз жашы ошол бюджетке түшө турган 20 миллион долларга тете эмес. Биздин баалуулуктар, Кыргызстандын баалуулуктары 20 миллион доллардан кымбат. Бюджет толтурабыз деп атасыздар. 20 миллион доллар үчүн кечегидей жоркун кечти башаламандык болбосо эле. 20 миллион доллар үчүн депутаттарды коркутуп, чочутуп, үнүн чыгарбай анчалыкка бармак эмес. Бюджетке 20 миллион доллар үчүн биздин бийлик, биздин депутаттар анчалыкка бармак эмес. Максим Бакиевдин уурдаган бир бөлүгү эле 200 миллион доллардан көп. 20 миллиондон 10 эсе көп. Кыргызстан 10 жыл казиносуз жашаса болот. Урматтуу президент, урматтуу Садыр Нуркожоевич, кыргыз эли казиного каршы. Сиз аны так билесиз. Балким сизге дагы басым болуп ататтыр, билбейбиз. Бирок сиз билесиз. Сиз элдин үнүн угасыз. Кыргыз эли казиного каршы. Кыргыз эли казиного каршы. Кыргыз эли казиного каршы. Кыргыз эли казиного каршы. Кыргыз элин урматтап, казиного каршы болуңуздар. Сиз на русском языке, пожалуйста. Урматтуу көрүшү. Бул жерде казиного каршы Бишкек шаарындагы Горький сейил багындагы тынч акция башталды. Уюштурушуулар жана кыргыз элинин айтымында бул акциялар Можете отойти подальше? Мен дагы алайын. Не надо, спасибо. Можно я скажу только громко? Вы потом у него переберете. Отойдите, пожалуйста. Уважаемые кыргызстанцы, вчера наш Жогорку Кенеш принял закон о легализации казино. Я считаю этот закон, мы считаем, инициативная группа гражданских активистов считает этот закон не антинародным. Если что касается пополнения бюджета, то его можно пополнить совершенно другими легальными способами, более социальными способами, да, скажем так. Ни один уважающий себя экономист не придумает такую экономическую модель. Эта модель ведет к разрушению общества нашего. Поэтому мы все против казино. И мы призываем нашего президента наложить вето на этот закон. Это антинародный закон. И на каждый полученный сом в бюджет, да, гипотетически, да, мы получим 3 сома проблем. Поэтому от лица женщин, матерей призываем
остановить этот закон, действие этого закона, наложить вето. Слово за вами. Спасибо. Kırgızistan Kazınova! Kırgızistan Kazınova! Kırgız eli Kazınova! Да, ким бар сүйлөгөндөр балдар, ким? Бирөө сүйлөйсүз. Көрдүңүз ел багында казиноға каршы акция жүрүп атат, ошол жерде баннерлерге. Ким балдардан сүйлөйсүңөрбү? Кармап сүйлөйсүң. Ассаламу алейкум. Менің қайрылуым қырғызстандықтарға, президентке дагы бирөөгө эмес, қырғызстандықтар каршы экениңерди мындай реально көрсөтсөңөр, Садыр Жапаровдагы бул мыйзамды жокко чыгарат деп ойлойм. Меники ушул. Досторум, ушундай болуп атат. Достор, мынакей, биздин бияка келгенибиз казиного аягына чейин каршы турабыз. Анткени деген жалпы эл казиного каршы турат. Ошондуктан биздин кылып аткан иш-чараларыбыз баары мыйзамдын негизинен чыкпайбыз, бирок казиного бессрочный митингтерге да даярдануулар болуп атат азыр. Анткени бул мыйзамсыз иш-аракеттер. Мыйзамсыз иш-аракеттерге биз толугу менен каршыбыз. Биякта эмелер жок бекен, потерпевший именно казинодон ойноп эметкен. Канакей? Бетин көрсөтпөйбүз, бирок эметсин. Жабыркаганда балдар келип атат бул жерге. Ошон үчүн президенттен суранабыз. Буга вето койсун, казинонун мыйзамын кайра артка чегиндирсин. Бизге ошо туура болот. Можете сказать по поводу последующих митингов? Сейчас только что говорили, да? Да, бессрочные митинги будут. Меня зовут Акжолтой Тукунов, гражданский активист. Мы против этого закона. У нас сейчас есть своя организационная группа, которую будем организовать бессрочные митинги. Поэтому сегодняшние митинги проходят именно в парке Горки, чтобы мы не нарушали никакие законы. Бишкекский Первомайский суд решение принял, до 1 сентября в Бишкеке митинги запрещены в любом районе. А здесь, в парке Горько, разрешается. И мы утвердительно предупреждаем власть, что это будет бессрочные митинги, пока президент обратно не отменит этот закон об казино. Казиноға депутаттар дауыс бербеді, мақұлды. Аларға қандай баға бересіз депутаттарға? Депутаттарға эмне? Депутат азыр мына Токон эмес, Мамытов Талантбек азыркы бийликтин нотариус эле болуп калды да. Анан биз дагы конституционный сотко арыз жазабыз баса. Бүт конституционный ыкмалардын негизинде бул казино мыйзамына каршы чыгабыз. Анан албетте мынакей Адахан Мадумаровго, Сейит Атамбаевга, Нуржигит Кадырбеков ушундай мыктылар өз ойлорун айтты тагы балдардын. А калгандары айдам эле депутаттар өзүнүн мындайча айтканда шайлоочуларына эң чоң кыянаттык кылды. Мынакей жалпы Кыргызстан 90% дейин 60% ушул мыйзамга каршы, кыргыздын каада салтына каршы келген, кыргыздын салт дастуруна каршы келген нерсеге каршы чыгып атсак дагы болбой элди эсепке албай туруп бул казинону өткөрдү. Менин оюмча мына 1941-жылы Гитлер Союзуна 22-июнда кол салган, ошондой эле 22-июнь диндин эмесинде алганда Аллага согуш ачты дегенге эле барабар да Кыргызстан. Ошон үчүн биз нааразыбыз. Анан албетте өзүбүздүн мыйзам чегинен чыкпай иш-аракеттерди кылабыз. Күн сайын болобу? Күн сайын ошонун баары аз эсептеп чыгабыз, чтобы элдер да келип сүйлөшүп анан ошонун негизинде кылабыз. Может бир жумада бир кылабыз, может бир айда бир, балким же күн сайын кылып ушул жерден өзүбүздүн укук талаада иш-аракеттерибизди аткара беребиз. Бизде мынакей аз өкүлдөрүбүз Ошто бар, Караколдо бар, Балыкчыда бар, Кочкордо бар, Жалал Абадда бар, бүт жердегилер уже аз өзүбүздүн подгруппа филиалдарыбызды ачып алып иш алып барабыз.
Демек, бүгүнкү күн бул митинг башталып атканы турбайбы, э? ооба азыр дагы мүмкүнчүлүк бар. Мынакей азыр бияктагы жарандык активисттер да айтып атат, штаб ачалык деп, казиного каршы. Ошо штабты да ачабыз. Анан жанагы Жыргалбаев деген бир депутат чыкпадыбы? Митингдин артында үчүнчү күчтөр бар, акча каржылап атышы мүмкүн. Жамгырчиев. Ошо депутатка кайрылат элем. Ким? Жамгырчиев? Эмил Жамгырчиев. Эмне дейт? Мынакей могу жердеги турган элдерди ким каржылап атат? Өзүлөрүн. Мен лично жеке өзүмдүн урпактарым үчүн чыгып атам. Мага өткөндө бир айтат, сен ойнобосоң болду дейт. А балким мен иним ойносо эмне болот? Менин балам ойноп кетсе эмне болот? Ошого алдын ала бул мыйзамды жокко чыгарышыбыз керек. Мисалы үчүн айтып атат, Россия жарандарына уруксат береді. 700 миңден ашык орус жаранын алган кыргыздар бар. Анан элестетти, менин үй бүлөмдө 5 бир тууган болсок, агамдын орус жараны болсо, ал казиного ойносо, биздин үй бүлөгө жабыр тартып атпайбызбы? Ошондуктан бул казино оюндары өтө кыргыз мамлекетине зыян алып келет. Анан негизги эле максатын айтып коеюн, бул жерде жана 2 миллиард доллардан 5 миллиард долларга чейин киреш алып келет деп. Бул ал эмес, бул чет өлкөдө офшорлордо жана безналичный акча триллиондогон доллар которулуп турат. Ошолорду казино аркылуу киргизип, кайра экинчи лицодон үчүнчү лицого өткөрүп, Кыргызстандагы паракордон алган адал эмес көп суммадагы акчаларды Кыргызстандан чыгарып, чайкап, мындайча айтканда, отмывание денег в международном уровне. Буларды трансатлантический жалпы ушундай мафиозный иштер бар, ошолорго ылайыктап булар жасап атышат. Мындайча айтканда, арамдын үстүнөн арам кылып, мыйзамдын үстүнөн мыйзамды тебелеп иш алып баргантышат. Рахмат чоң. Бул жерге бул акцияны уюштургандарга терең ыраазычылык билдирем. Мен Кыргызстан жараны өзүм таанышып кетсем, саясий блогер. Өзүм дагы эч ким чакырган жок мени бул жерге. Ушул тиги байканы аты түзүм эле. Амантур, жалпы эле айта бер сен. Ошол Оштан келиптир. Амантур. Кел аз мындай кылалы. Сен телефонуңа тарт, а биз болсо астына үстүнө отуралгы. Жылдардым сиз дагы фотографировать этиңиз деп. Кандай мисалы Мындагы барбы? Баарыбыз бияка чоң. Сүйлөп. Казиного каршы сиз дагы бул нерсени артка кайтарып, бул кыргыз эли каршы. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу кыргыз элим, бул казиного каршы башталып. Ар жылгыла. Жылар. Бирге болойлу. Бул жерде апайталык жана кимде Кыргызстандын жараны бар. Көп граждан Кыргызстан республика. Ким Кыргызстан спорасы, камералар, все баарыңыздар ушул бишекте, борбордо. Азырынча уюштурабыз. Келиңиздер. Biz казиного каршыбыз. Кыргызстан казиного каршы. Келе достор, фото отчет кылып түшөлүк. Бияка барыңар, өтсөңөр тиги камера тартпагандан башка артына жардам кылып. Кимге отчет? Элге. Кел. Оянан ар тартып койсоң, ким кармасаң мен бияка тарт. Токто. Ким астынан кармасаң бер тарт. Бер. Момдайраак экөөбүз кармайлык. Калганыңар өйдө көтөр. Ылдый кыл сен. Всё. Давай, тартып өмөтүл. Жакшы. Алдына туруп бербейсиздер. Алдына да отуруп берсеңер балдар, кел. Келиңиздер, кара. Ким бар? Кеңе, ким? Тапсыр. Бардыбыз же, блогербиз же. Сен отурбайсың? Келиңиздер. Сүрөт болсо бирөө экөөгө бергиле баардыгыңар. Жо, тарта берсин, алар көбү блогер да тарта берсин мен болот. О жерге? Кыргызстан казиного Каршы! Кыргызстан казиного Токто. Алманбет, жана президентке кайрылууну эметип койбойлук, ошондо бир кыйкыралык кандай кылсак болот? Бета дейбиз да. Казиного бета деп койду. Казиного. Токто, шашпа, токто. Бакырабы, Казиного бета нормально? Жок, президент айталык да. Президент казиного вето де 3 сөз айт, а биз койсун дейлик. Кана айтсаң, президент казиного вето де, а биз койсун дейбиз. Хорошо? Да, ушуну. Я. Президент казиного бета деп. Мейли анда. Бета. Кандай кылдык анда? Бета койсун деп сиздер айтасыздар ма? Жок, биз бир эле сөз айталык. Сен Президент казиного бета дейт. Анда эл түшүнбөй калат. койсун деген болчу да. Бета койсун. Сен анда мындай эле кылчы. Президент казиного бета дейт. Сиздер койсун дейсиз. Ооба, биз койсун, макулбу? Анан жандуураак кыйкырсаңар макулбу? Бүт дүнүңөр менен. Биринчи мындай кылабыз. Кыргыз эли казиного каршы деп 3 жолу айтып туруп,
Анан акырында бизден да. Давай. Кыргыз эли казиного Каршы! Кыргыз эли казиного Каршы! Кыргыз эли казиного Каршы! Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кыргыз Республикасындагы оюн-зок мыйзам долбооруна вето! Койсун! Вето! Койсун! Вето! Койсун! Өзүлөр жетет экенбиз го. Бүткүлөрүбүздөн чогултун не керек бар. Давайте. Казиного каршы. Достор, кел мен бир эме объявление кылып коелукчу. Кел жакыныраак турсаңар. Эми мындай болот достор. Азыр депутаттар ушу мыйзамсыз иш-аракетти алып кетпеди. Бизде уюштуруучу топтор мынакей жалпы балдар бар. Эмин. Каршы алып берди. Мына билип сиздер кимдерге добот бергенсиздер? Азыр полковник мен сүйлөп алайынчы. Достор. Ами, кимдин баласы бул? Менин балам, өзүнүн келечеги деп жүрөм. Неге түшүнбөйт? Жо, мыйзам боюнча алтын закон. Чоң өттөтөн казино ойнойт деп. Токтогулай. Келе урушпайлык берип тур. Үйрөнүп жүрүп ошо мандай эле болуп калат да. Болду. Келе муксаңар. Мындай болот достор. Азыр депутаттар мыйзамсыз берип кылам. Ушул жерин жакшылап угуп алсаңар. Мыйзамсыз могу казино боюнча оюнду кабыл алды. Анткени жанагы жерде 69 депутат болгон жок, аякта бир 40ка жетпеген эле депутат болду. Видео камераларда далил бар. Азыр биз биринчи Конституционный сотко арыз жазып камдайбыз. Ошого кол чогултабыз, макулбу? Анан менен буяктагы балдар айтып атат, штаб ачалык, организовать ошону бир нерсени билип алла, бул казиного каршы эч кандай бийликке же 3-чү күчтөр, 5-чү күч, 4-чү кулактарга эч кандай тиешеси жок. Жалпы элсиңер мынакей. Ошону Facebook'та мынакей балдарга подписка кылгыла дагы, анан ошого баамдап баа берип тургула. Аягына чейин чыгып күрөшөлүк. Бул иш өтө жаман иш. Кыргыздын каадасы мына Конституциянын 1-беремесинде жазылып турат. Кыргыз элинин өнүгүүсү биздин каада салттар менен Манас атанын 7 осуяты менен өнүгөбүз деп. Ошондуктан бул ишке аягына чейин каршы туралык, силер дагы жардам бергиле. Бирок эч кандай мыйзам бузуу болбойт. Бийликти критиковать эткен жок. Биздин максат, токотерин айтайынчы, бул казино мыйзамын 1 жыл болобу, 2 ай болобу, 3 ай болобу аягына чейин туруп, кайра артка кайтырганга ыкма кылабыз. Хорошо? Даярсыңарбы? Всё анда чогуу уюштурабыз. Штабтарды, номерлерди, координациялык номер штабтарды социалдык желелерге жарыялайбыз. TikTok, Instagram, YouTube баарынага. Кайсы жерде штаб, элдик штаб болуп атабыз. Келип, мына өзүңүздөрдүн колуңуздарды коюп, азыр мына сүйлөшүү жүргүзөбүз. Ажол байке Оштон келген жаранды активисттер менен бир пикирге келип, социалдык желелерден биз мына максималдуу түрдө эл менен бөлүшөбүз. Ар дайым кайдыгер карабайсыздар деген ишеничтебиз. Аманыңыздарга рахмат. Буюрса мындай элге дагы түшүндүрүп ойготуп коюңуздар.